Пожалуйста, Вадара Кулмурзаеву. Пусть Кулмурзаев подготовится к зиме. Абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектөө өсүп жаткандыгына байланыштуу Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планы бар экенин расмий жарыялады. Бул аралыкта бир нече күндөн бери Ош шаарында газ берүүнүн көлөмү азайганы байкалууда. Ош шаарын газ менен камсыздоодо кадимки шартта суткасына 180 миң куб метр газ берилсе, учурда ал 150 миң кубка азайган. Адистер мындай абал күз-кыш мезгилинде керектөөнүн көбөйүшүнө байланыштуу жыл сайын кайталанаарын айтышат. Газпром Кыргызстан ишканасынын Ош газ филиалынын маалыматына таянсак, катуу суукта Өзбекстандын өзүндө дагы ички керектөөсүн камсыздоодо кыйынчылыктар жаралат. Кырдаал убактылуу таасир эткени менен Ош шаары газсыз калбайт. Түзүлгөн жылдык келишимдер боюнча газды жеткирүү уланаарын билдиришти. Бул газ деген 2 ай болду. Мына башка жерде 2 күн өссө эмне болот билесиздер? Пожалуйста, Вадара Кулмурзаеву. Пусть Кулмурзаев подготовится к зиме. Өзбекстан менен газ импорттоодогу көйгөй биринчи жолу жаралып жаткан жок. Мындан 7 жыл мурда коңшу өлкө Кыргызстанга газ берүүнү кокустан токтотуп, Ош шаары 2 айдан ашык газы жок калган. Ошол учурда жаш активисттер Тезек Пром акциясын өткөрүп, ак үйгө белек алып барышкан. 2014 жылы Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Ош газ ишканасы Газпромго өткөн. Учурда Ош газ филиалы жалпы 82 миңден ашык абонентти тейлейт. Алардын ичинен 68 миңи Ош шаарында жайгашкан. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош. 22 январдан баштап аба ырайы кескин суук болуп кеткенине байланыштуу бизге Өзбекстан тараптан келген газдын басымы бир топ эсе түшүп кетти да. Себеби алардын өздөрүнө болгон керектөөнүн өсүп кеткенине байланыштуу, аба ырайы суук болгонуна байланыштуу бизге келген газым аз болуп калды. Ошол себептен бизде Часпик малында, Актилек микрорайонунда, Южный микрорайон Достукта, Амир Темур жана Юго-Восток кичи шаарчыларында жеке секторларда газ берүү бир топ кыйынчылыктар жаратууда да. Ошол себептен бизде болгон аракеттерибизди жумшап атабыз. Бүгүнкү күндө Өзбекстан тараптан официалдуу эч кандай бизге чектөөлөрдү койгон жок. Алар болгон газын берип атат. Анан биздин жетекчиликте болгон күч аракеттерин сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат. Эгерде газдын басымы дагы бир топ кыйла түшүп кетсе, биз көп кабаттуу үйлөрдө газ менен камсыздоо кылуу үчүн кээ бир жеке секторлордо өчүрүүгө, частный үйлөрдө өчүрүүгө мажбур болобуз да. Бизде график бар, ошо график отключения ошондой. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай жеке Ош шаарындагы жеке үйлөр өчүрүлгөн жок. Барган болгон газды берип атабыз. Жеткирип бергөнгө бардык аракеттерибизди жумшап атабыз. Өзбекстан официалдуу түрдө экспорту токтотобуз деп алар 22-жылы айтып атпайбы? Но именно Ошко экспортту токтоттук деген официалдуу маалымат жок бүгүнкү күндө. Ош тарапка боюнча айтайын мен. Анан Өзбекстан тараптан дагы мындай чектөө жок бүгүнкү күндө. Алар ошо мындай күн сууп кеткен, погода, аба ырайы өзгөргөндүгүнө байланыштуу, суук болгонуна байланыштуу. Алардын өздөрүнүн керектөөсү өсүп кетип, бизге жетпей калып атат да. Бизде мына Ош аймагы мындай конечный точка болгон үчүн жакшы эле болот. Мисалы биз деле ушундай эле мындай Баткен областында камсыз кылабыз. Баткен областында мындай газдын давлениеси боюнча, басымы боюнча проблема жок. Себеби деген жакта ал жакта мындай баягы биз жакка келген турбалардан биз конечный точкабыз да. Ал жак ортолукта болгон үчүн аларда газдын басымы мындай проблемалар, көйгөйлөр жаралбай атат да. Ал жакта нормально эле. Мындай ошон үчүн официалдуу түрдө айтып коюшум керек. Өзбекстан тараптан бүгүнкү күндө бизге чектөө жок азыр. Өзбекстан газды негизинен Кытайга экспорттойт. Ал эми Кыргызстанга газды жеткирип турган Газпром экспорт ишканасы өзбек кесиптештери менен газды туруктуу негизде камсыздоо боюнча активдүү иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Мекеме бул маселени чечүүнүн жолу катары өлкө ичинен газ чыгарууну өнүктүрүүнү атады. Экспорт токтоп калган учурда өкмөттөр аралык сүйлөшүү жолу менен чечүүгө өтүшөт.